Мына ушул жактагы жана бул жакта турган женский кийимдин бардыгы тандаганыңыз 500дөн. Дагы башка ценалар да бар, ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Москвада ошондо көпчүлүгү издеген өзүбүздүн этно кыргыз төшөктөрүн жана эжебиз бул жакта шейшептерди дагы, тиккенди дагы үйрөтө турган обучениясы дагы бар. Ошон үчүн толугураак маалымат алуу үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. А бул жакта болсо кийимдер турат. Булар дагы 500дөн. Мына караңыздар. Буларды башка жактан ала турган болсоңуздар 1,5 миңден өйдө аласыздар. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарында сиздер менен Учкунбек каналынан сиздер үчүн дагы сонун магазинди көргөзгөнү турабыз. Мен чынын айтсам, бул жерде азыр төшөктөр боюнча, зацепкадан көргөн болсоңуздар керек, кийимдер боюнча мен уже 4,5 жылдан бери Москвада жүрөм, бирок именно ушул кыргыздардын төшөктөрүн саткан магазинди мен биринчи жолу көрүшүм. Толугураак маалымат алам десеңиздер, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен азыр биз кийимдерди көргөзөбүз. Бул жакта женский, мужской кийимдер бар. Женский кийимдер бул жакта айтор азыр элдер көп талап, бул жакта товарлардын бүт баарын алып. Могул жакта турган женский ич кийимдердин комплекттери, бул жакта турган безрукавкалар, двойкалар, бул жакта пижамалар, кийимдер, шымдар, айтор бул жерде турган мына ушул кийимдердин бардыгы сиздер үчүн болгону 500дөн. Бул жакта водолазкилер бар. Мен сиздерге бир нерсе айта кетейин. Бизде кыргыздарда бою кичинекей эжелерибиз көп, стиль тандай албаган эжелерибиз көп. Мына ушул эжелерге бою кичинекей. Менин дагы боюм азыр 1,55. Бирок эгерде боюңуздар узунураак көрүнсүн десеңиздер, как стиль тандоо катары мен сиздерге айтат элем. Мына ушундай кыска водолазкалар менен кийимдер кие турган болсоңуз, үстүңкү кийимиңиз канчалык кыскараак болгон болсо, ошончолук боюңуз узунураак жана арыгыраак көрүнөсүз. Бул жакта именно сиздер тандай турган кийимдердин ар кандай расцветкадагы кийимдер бар экен. Кааласаңыздар однотонный мондой. Түрлөрү дегеле вообще бул жакта мондойлор бар экен, необычный. Караңыздар, тандаган кийимиңиздер 500дөн. Бирок тандаган дегенде сиздерге келип туруп бардыгы 500дөн экен ойлоңуздар. Бул жакта необычный кийимдер бар. Качествосы люксой, и еще эч жерден таппаган стилдер. Булардын баалары бир аз бийигирээк болот. Ошондой эле бул жакта мужской кийимдер бар экен. Мужской кийимдер болсо 1000 рубльдан. Караңыздар, ар кандай расцветкалар бар бул жакта. Спортивкалар өйдөгө кийиле турган, двойкалар шымдары менен, ошондой эле триколор отдельно кийиле турган. Бул жакта болсо жашы улуураак эжелерибиз көпчүлүк учурда бизде кийим таппагандар көп. Азыр Москвада кайсыл женский кийимди магазинге кирбеңиз, бүт бардыгы молодежный модельде. А бул жакта болсо именно жашы улуураак болгон эжелерибизге дагы туура келе турган кийимдердин дагы модельдери көп экен. Көйнөктөр, костюмдар, шымдар, пижаманын түрлөрү. И еще пижаманын түрлөрү дегенде бул жерде мен мындай таң калып атканым, бул жерде мына караңыздар, двойкалар, булар штапель материалдан. Кыргыздар көпчүлүгү билет, штапель материал бул эң жука и еще ыңгайлуу материал, жайындасы кие турган. А булар болсо үйдө кийилүүчү пижамалар, штапель материалдан болгон пижаманы мен ушул жерден көрүп атам. И еще мне двойка боло, үстү боло, асты боло, костюм боло, көйнөк, двойка бул жакта. Водолазкилер бүт бардыгы 500. И бул жакта болсо жолуктар, ич кийимдер, бул жакта комплекттер. Комплекттер башка жерлерден карай турган болсоңуздар 1000 рубльдан жогору аласыздар. Любой моделин 1000 рубль 2-3 миңге чейин. А бул жерде болсо бүт бардыгы тандаганыңыз 500. Бул жакта болсо жолуктар, айрыкча оронгон эжелерибиз дагы жолукту көпчүлүк учурда кымбат алышат. Бул жакта эң эле арзан жолук магазиндерди алам десеңиздер, ичине балаклавасы эле 500, мисалы Дубровкада мен өзүм алам 500-600га. Андан сырткары мындай готовый жолуктарды алам десеңиздер 1000 рубльдан жогору турат. А бул жакта болсо тандаган жолуңуз дагы 500 болот экен. Андан сырткары мен сиздерге айта кетем, бул жерде кийимдер 500дөн. Допустим, мен сиздерге көргөздүм бүт бардым. Бул жакта турган двойкалар бар, алардын баалары бир аз эмедирээк, кымбатыраак, бирок келсеңиздер эже түшүрүп берет. Төшөктөр боюнча айтайынчы, мен бул жерде Москвада уже келгениме 4,5 жыл болду, бирок именно ушул төшөктөрдү саткан магазинди мен өзүм биринчи жолу көрүшүм. Бул жерде караңыздар, ар кандай расцветкада, ар кандай оймо чиймелери менен бар. Мурун 3,5 миңден, азыр скидка менен штучный 2 миңден, ал эми 4 штук 12 жөлөнгүчү менен еще. 4 штук төшөк 12 жөлөнгүчү менен мурун 25 миң болгон деңиз, азыр скидка менен 15 миң. И еще бизде азыр Москвада турмушка чыгып аткан кыздарыбыз да аз эмес. Эгерде сепке ушундай төшөктөрдү подушкалары менен, жөлөнгүчтөрү менен комплект кылып Кыргызстандан алдырта албай жаткан болсоңуздар, атайын сиздер үчүн Москвада мына ушундай даяр магазин ар кандай сиздерге выбор менен алып келип койгон. Ушул жактан алсаңыздар болот, как раз азыркы учурда скидкалар дагы болуп атат. Бул жерде бир гана сепке эле эмес, Москвада үй мындай алган
бизди кубанып аткан, өзүнүн кубанычына батпай аткан мекендештерибиз да аз эмес. Үйүңүздөргө сонун өзүбүздүн кыргыздын төшөктөрүн тандап алсаңыздар болот. Бул жакта болсо бут кийимдер дагы бар экен. Анан дагы бул жакта бир эле кийимдер, ошондой эле төшөктөр эле сатылбастан эжебиз еще мени таң калтырганы бул жерде шешеп дагы өзү дагы тигип сатат экен. И еще өзү кыздарга тиккенди үйрөтөт дагы экен. Үйрөтөт болгондо 10 миңге 10 күн обучениясы менен төшөктүн шешептердин любой түрүн тиккенди үйрөтөт. Өздөрү бул жакта швея кыздарды үйрөтөт. Андан сырткары өзү сиздер каалаган шешепти каалаган размерде айтсаңыздар, өзү тигип берет. Бул жакта көрүп атасыздар, төшөктүн түрлөрү необычный бул жак. Мен азыр бутумду чечип кирбей эле коеюн, чечип кире берейинчи. Бирото. Ай. Мен мону көрүп эле таң калдым, жана ачыгы Кыргызстанга келип калгандай эле болот экенсиң. Мындай нерсени бизде Москвада табыш оңой эмес. А бул жакта болсо кийимдер турат, булар дагы 500 сомдон, караңыздар. Буларды башка жактан ала турган болсоңуздар 1,5 миңден өйдө аласыздар. Мен өзүмдүн көргөн көзүм менен айткан сыналарым айтып атам. Магазиндерде булар скидка менен 1,5 миңден болот, а бул жакта азыр 500дөн тандаган кийимиз. Бул жакта болсо шымдар еще. Карго шымдар, мо материал вообще. Мо түлөбөйт, мо материалчы, өңү дагы өчпөйт. Бул джинсы дагы эмес, вилвет дагы эмес, чоюлбайт дагы, мондой тизеси чыгат деп да ойлобойсуздар. ХБ материалдан хлопок. Бул жакта болсо төшөктөрдүн түрлөрү жана мен айткандай эле, нар жакта дагы төшөктүн түрлөрү бар экен. Бул жакта дагы төшөктөрдүн түрлөрү. Эжеге күндө цепке дагы заказдар түшүп турат. Ошондуктан эртерээк алдырам десеңиздер, эртерээк келип тандап өзүңүздөр рассветкаларынан бери айтып заказ кылсаңыздар болот. Андан сырткары 3 марттан баштап уже кыздарга обучениясына баштап атат. Бул жакта азыр шешептердин ар кандай размерде, простыня на резинках. Ошолордон бери бүт бардыгын үйрөтөт. Шешептердин двуспальный болобу или бир адамдык болобу. Үйрөнөм десеңиздер, мына ушундай бизнести баштайм десеңиздер, сиздер үчүн дагы сонун жаңылык, сонун мүмкүнчүлүк. Азыр 10 миңге эч ким курс өткөрбөйт. Ачык эле. Плюс поставщиктер берилет. Плюс поставщиктер менен, прикиньте. Бул жакта мына ушул көрдүңүздөр, бул метро Преображенская площадьта жайгашкан. Биринчи выходтан чыгасыздар, 1 минутталык эле жер. Бул жакка азыр еще эмелердин адрестерин толугураак коюп коебуз. Бул жактагы номерге байланышсаңыздар болот. Ошондой эле бул жакта эжебиз менен азыр тааныштырып коебуз. Саламатсыздар мекендештер, ооба бизде обучение башталды. Кудай буйруса 3 марттан баштап азыркы жазылып аткан кыздарды окутам. Болгону 10 эле кыз алам. Андан кийин ал окуп бүткөндөн кийин кыздардан кийин дагы 10 кыз алабыз, Кудай буйруса. Мына ушундай урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, мына ушул видеону максималдуу түрдө сиздер досторуңуздар менен жана ошондой эле группалар менен бөлүшкөнгө унутпаңыздар, жана лайк басып подписаться болгонду дагы унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң керектүү болгон жаңылыктарды чыгарып турабыз.